Абкезчилик жол менен 1 миллион сомдон ашык тамекини ташып келе жаткан жаран кармалды. Бул тууралуу бажы кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, ыкчам бажысынын кызматкерлери тарабынан Ош шаарында кыргыз жаранынын башкаруусунда Toyota Истима үлгүсүндөгү автоунаа токтотулуп текшерилген. Текшерүү учурда мыйзамсыз ташылып келе жаткан 15 000 даана куту тамеки табылган. Айдоочуну токтоткон учурда тийиштүү документтер жок болуп чыккан. Кармалган товардын жалпы наркы 1 миллион 87 500 сомдо түзөт. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тийиштүү материалдар Ош облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Ош эл аралык аэропортунда 28 октябрда Ош-Кувейт Ош багыты боюнча жаңы авиакаттам ачылды. Ош шаарынан Кувейтке 139 жүргүнчү сапар тартты. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы билдирди. Каттам жумасына 2 жолу аткарылат, дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү. Манас эл аралык аэропортунун Ош филиалынын директору Талантбек Исаков билдиргендей, бул каттам эки өлкөнүн жана Фергана өрөөнүнүн жүргүнчүлөрүнүн авиакаттоосун камсыздоо менен Азия жана Европа өлкөлөрүнө транзиттик каттоо мүмкүнчүлүгүн берет. 25 октябрда Исаков убактылуу кармоочу жайдын камерасынан чыгуудан жана сот отурумуна катышуудан баш тарткан. Муну мурдагы премьер-министр жеп боюнча иштеги айрым күбөлөрдүн суралбай жатканына нааразы деп түшүндүргөн. Мындан соң сот Исаковду мажбурлап менен алып келүү жөнүндө токтом кабыл алды. Жепти модернизациялоо боюнча кылмыш ишине байланыштуу мурдагы өкмөт башчылар Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Навазов жана жепти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Бримкулов былтыр камакка алынган. Мурдагы финансы министри Ольга Лаврова үй камагында. Аларга коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен айып тагылган. Бул иш боюнча сот быйыл февраль айынан бери жүрүп жатат. УКМКнын тергөө абагындагы камактагы мурдагы премьер-министр Сапар Исаков сотко келүүдөн баш тартса күч менен алып келинет. Мындай чечимди Бишкек жылуулук электр борборунун жаңылоодогу коррупция боюнча ишти карап жаткан Свердлов райондук сотунун судьясы Инара Гилязадинова кабыл алганын аталган соттон кабарлашты. Кыргызстандын аймагына кирүүгө тыюу салынган эл аралык террор уюмдун мүчөсү колго түштү. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы бүгүн билдирди. Маалыматка ылайык Улуттук коопсуздук комитети менен Ички иштер министрлиги биргеликте кармашкан. Террорго шектелген 25 жаштагы Кыргызстандын жараны 18 октябрда колго түшкөн. Ал эл аралык террордук уюмдун лагеринен атайын диверсиялык террордук даярдыктан өтүп, башчысынын тапшырмасы боюнча Кыргызстандын аймагына келген. 2016 жылдан бери бул жаран Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин жалданмачылык беренеси боюнча издөөдө жүргөн. Кармалган адам Жалал-Абад шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Бүгүн 28 октябрда Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин кезектеги жыйынында келерки жылга мамлекеттик бюджеттин мыйзам долбоорунун концепциясы каралды. Жыйында депутат Сайдулла Нышанов Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон бери эл аралык каржы донорлорунан канча гранттык жана насыялык каражат алганына жана каражаттын ондук бөлүгү кайсы тармактарга көбүрөөк жумшалганына кызыкты. Экономика министри Санжар Мукамбетов Кыргызстан 1991 жылдан бери 2,8 миллиард доллар гранттык каражат жана 7,3 миллиард доллар жеңилдетилген насыя алганын айтты. Өлкөнүн энергетика тармагына 2 миллиард 147 миң доллар алынган. Негизги көйгөй тариф маселесине барып такалууда. Азыраны тактоо боюнча ар кандай сунуштар түшүп жатат. Биз оптималдуу вариантын тандап алышыбыз керек, деди ал. Депутат Кыргызстандын 124 миллиард сом насыя алганын, анын ичинде энергетика тармагына эле 104 миллиард сом жумшалганын эске салып, азыркыга чейин бул маселе боюнча так көз караш жок экенин белгиледи. Жарандарыбыз электр энергиясы үчүн 2,16 жана 77 тыйындан төлөп келет. Киреше алуу үчүн бирдиктүү тарифке өтүшүбүз керек, деп кошумчалады Нышанов. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгын ыйгаруу боюнча комиссиянын курамы бекитилди. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Жаштар сыйлыгын ыйгаруу боюнча комиссия 2019 жылдын 8 ноябрына чейинки мөөнөттө талапкерлерге сыйлыктарды ыйгаруу жөнүндө чечимди кабыл алышы зарыл. Эске салсак, Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы 2000 жылы негизделген. Сыйлыктын негизги максаты республиканын мыкты
чыгармачылык күчтөрүн мекенчилдик маанайында жаштарды тарбиялоочу чыгармаларды түзүүгө жана демократиялык кайра түзүүлөргө багытталган чыгармаларды жаратууга, салттуу адеп акылактык маданий көөнөрбөс баалуулуктарды өнүктүрүүгө жана сактоого, жаш муундарды гуманизм жана рухий дене бой жактан тарбиялоо принцибин бекемдөөгө тартуу болуп эсептелет. Сыйлык 11 номинация боюнча 2 жылда бир жолу ыйгарылат. Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн жарандар Кыргыз өлкөсүнө келүүгө аракет кылышкан. Алар Краснодарский крайындагы Р-255 Сибирь унаа жолунан кармалды. Орусиялык басылмалар мыйзамсыз жүргөн делинген жарандарды Мерседес үлгүсүндөгү кичи автобустун багажынан табышкан. Маалыматка ылайык, кичи автобустун ичинде айдоочу жана 3 жүргүнчү болгон. Алар Якутиядан Кыргыз өлкөсүнө сапар алганы маалым болгон. Ал эми автоинспекторлор унаанын багажында жарандыгы белгисиз болгон 3 киши бар экендигин аныкташкан. Багажда бара жаткан чет өлкөлүк жарандар болушкан. Алар Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүргөндүгү, миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы аныкталгандан кийин полиция бөлүмүнө жеткирилген. Мигранттарга карата административдик протокол түзүлүп, аларды өлкөдөн чыгаруу тууралуу маселе каралып жаткандыгы айтылат маалыматта. Мигранттарды ташып бара жаткан айдоочу жоопко тартылды. Анткени айдоочуга камсыздандыруучу кагазы жана унаасында ылдамдыкты көрсөтүүчү каражаты жок болгон. Ошондой эле салондогу 3 жүргүнчү коопсуздук курун тагынбагандыгы үчүн айдоочуга айып пул салынат. Кийинчерээк белгилүү болгондой, айдоочунун жүргүнчү ташууга уруксат кагазы болгон эмес. Мындан улам кичи автобус атайын унаа токтотуучу жайга жеткирилген. Бүгүн 28 октябрда Жогорку Кеңештин комитет жыйынында депутат Тазабек Икрамов маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жамангуловду сындады. Жасанып таранып келгениңиз эле болбосо, оозуңузга талкан салып алгандай болуп, бир маселе көтөрбөйсүз. Жазуучулар союзунун маселесин чечели деп айтпайсыз. Алып барган ишиңиз боюнча маалымат берип кетсеңиз, деди. Ага жооп катары Азамат Жамангулов маданият тармагында бардык багыттар боюнча иштер жүрүп жатканын айтты. Жазуучулар союзу менен 3-4 жолу жолугуп маселесин уктук. Китептерди чыгаруу, каржылоо боюнча маселелер бар. Өкмөттө да бул маселени талкуулаганбыз. Жакынкы арада бардык союздарга акча бөлүнөт. Ушунун алкагында бул маселе чечилет деп ойлойм, дейт Жамангулов. Казакстандын Кызыл-Ордо облусунда жүргүзүлгөн рейдтин алкагында радиоактивдүү заттарды мыйзамсыз сатууга шектелип 4 киши кармалды. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети билдирди. Маалыматка ылайык, рейд маалында шектүүлөрдөн 240 килограммдан ашык уран концентраты алынган. Адистер уран концентраты кооптуу радиоактивдүү зат болуп эсептелет деген корутунду чыгарышкан. Андагы радиациянын деңгээли нормадан көп эсеге жогору жана адамдардын саламаттыгына олуттуу коркунуч келтирет деп жазылат мекеменин билдирүүсүндө. Тергөөнүн маалыматына караганда, радиоактивдүү зат өлкөдөгү ванадий химиялык элементтин иштетүү боюнча кендердин биринен уурдалган. Казакстанда уран иштетүү боюнча 10дон ашык ишкана бар. Бийлик өлкө ичинде уран продукциясы сатылбай турганын билдирип келет. Казакстандын борбору Нур-Султанда уруксат берилбеген митингге катышуу айыбы менен 26 киши кармалды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги кабарлады. Алар Кытайдын экономикалык таасиринин күчөшүнө каршы чыгып, Шинжаңда куугунтукталып жаткан казактарды коргоону, Казакстандагы саясий репрессиянын курмандыктарын бошотууну талап кылышкан. Чымкент жана Актөбө шаарларында да бир нече киши кармалды. Айрым кишилерге күч колдонулганы айтылууда. Буга чейин оппозиционер чет өлкөдө бозгунда жүргөн мурдагы банкир Мухтар Аблязов 26 октябрда жаштарды көчөгө чыгууга чакырган. 25 октябрда Казакстан башкы прокурорунун орун басары Булат Дембаев уруксат берилбеген митингге катышкандар жоопкерчиликке тартыларын эскерткен. Сентябрда Нур-Султан, Алматы жана Чымкент шаарларында Казакстанда Кытай заводдорун курууга каршы чыккандар митингге чыгышкан. Өлкө боюнча 100 киши кармалган. Биздин каналга жазылып, Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен кабардар болуңуздар.